Assalamu алейкум. Мен Улуттук банктын өкүлүн күтүп турушун каалайт элем. Атайын процедурага чыктым, суроо жооп болбосун депчи. Бизге аябай көп кайрылып атат. Кредитти доллар менен алып, билес баягы өтө кымбаттап кетпедиби? Пандемияга чейин. Айталык бир 60 сомдон алса, азыр эми 100 сомго жакындап калды. Төлөгөндө кайра кыйналгандан улам бир аз узартып бер десе болбой, төлөп бүткөн кредитин да кайтарып бербей, ошол эле мезгилде үйүн да калып коюптур, залогко койгон. Ошондой банктарды бир карап коюңуздарчы. Элди бир мыйзамды толгон эле бир бале болду го, кан ички ушу банктарчы. Арыздарды берип койсоңуз, же менин телефонумду Кайрылсак дейт, же бир реакция жок дейт сиздер тараптан. Бир карап коюңуздар. Мына мисалы 30 000 доллар кредит алыптыр. Бул пандемияга чейин. Төлөп атканмын дейт, 22 000 доллар төлөгөнмүн дейт. Анан пандемия болду дейт. Бир себептерден кымбаттап кетти дейт. Акча алмаштырганда. Ошондон улам узарт бергиле десем болбой, үйүмдү да калып койду дейт. Тиги акчамды да кайтарып берген жок дейт. Бул жөн эле тономой. Ушуну жакшылап караңыздарчы. Эгерде ушуга көңүл бөлбөсөңүздөр, кийинки революция Улуттук банктын алдында болот. Элдер мурдагыдай ак үйгө эмес, Улуттук банкка кол салат. Ушуну эске алып коюңуздар. Чоң рахмат.